Орусиялык белгилүү кино жылдызы жана алып баруучу Анастасия Заворотнюк өзү дем ала баштады. Өткөн жумада ал жасалма дем алдыруучу аппаратка туташтырылганды кабарланган. Россия Илимдер Академиясынын академиги Бурденко атындагы нейрохирургиялык борбордун илимий жетекчиси жана ардактуу президенти Александр Коновалов актриса Анастасия Заворотнюктун диагнозу анын институтунда коюлганын Москва 24 телеканалында маек куруп жатып айткан. Диагноз коюлгандан кийин артист Германиядан операция жасатууну эп көргөн. Баары ийгиликтүү болгону менен бул жетишсиз, кошумча дарылануулар керек. Тагыраагы, нур терапиясы, химиотерапия жана дары-дармектерди алуу зарыл. Бул жөнөкөй препараттар эмес. Шишикти убактылуу эле жоготот, бирок кымбат турат, дейт Коновалов. Ал ошондой эле глиобластома дарты айыкпас шишиктерге кире турган кооптуу дарттардын бири экендигин кошумчалаган.